1 апрель күнү 9 чамаларында аяктан эртең менен эле светофор иштебей эле болчу. Светофор бузулуп калган окшойт. 8:30-9га чейин регулировщиктер келип кылган. Анан ошол райондо мен жүргөм да в основномчу ошол күнү. Анан ошол келсем, бул бала талант деген бала кылып атыптыр. Зонтик менен кылып атыптыр да. Анан зонтик менен кылып атыптыр. Анан ошакта таксист балдардан мен жезла таап бердим да. Иштебейт экен да, бирок ошол жезла таап берип, бул талантка алып барып бердим. Талантка алып барып берип, ышкырыгы менен чогуу алып барып берип, анан бул талант деген бала ошактан регулировка кыла баштады да. Анан мага чейин бул канча убакыт кылганын мен точно айта албайм. Анткени ага чейин мен жок болчумун да. А мен келгенден бул 10 мүнөттөн кийин ошол экөөбүз орун алмаштык да. Бул бала жаанда суу болуп калды, ал күнү жаан жаап атканда, или чарчадыбы. Анан келип чыкты. Анан кайра карасам, тияк затоп болуп калды да. Кайра машиналар бири-бирине кирип тыгылып калышты. Анан койду, анан жезлам менен ышкырыкты алып алып мен барып кылайын деп, анан мен кыла баштадым. Ошо кылып аткан моментте бир чоочун машина келип эле токтоп, ыраазычылыгын билгизип, анан могу жезла менен кылчы деп күйгөнүн таштап кетти, күйбөгөнүн алып алып кетти. Анан ошол күйгөн жезланын эмесинде жардамында аябай жардамы тийди да, элдин баары угуп. Анан ошактан водительдерге да чоң рахмат. Ошо бизди угуп, признавать этип, мындай орусча айтканда, признавать этип токтоп беришти. Эч ким возникать эткен жок, ыраазычылыктарын билдирип өтүп атты. Кол чапканы кол чабып өтүп атышты, чыгылса. В общем, мындай адреналин болду да. Биринчиден корктум. Действительно, эки машинени сүзүштүрүп алсаң, аякта күнөөлүү болуп каласың да. Анан анысына деле караган жокмун, чыста өзүмдүн гражданский долгумду аткарып коеюн деп эле ошол турдум ошол жерде. Таланттан кийин где-то бир жарым саат 40 мүнөттөй турдум да, ошондой. Убакытта батат өткөн. Анан ошо жезланы алып келип бергенден бир 10-15 мүнөттөн кийин патрульный машина келди да. Патрульный машина келип токтоп, анан мени чакырды. Анан барсам, мага түшүндүрүп айтышты, бияка бизде турганга болбойт, атайын өзүлөрүнүн регулировщиктер бар, ошолор келип тура алат. Биз эч кандай тура албайбыз ал жерде. Сен да тура албайсың. Эки машина сүзүштүрсө сен күнөөлүү болуп каласың деп. Анан ичкен жок белең дейт, жок, анын бетине аргысына ичкен эмеспиз. Десек эле анан хорошо, машинеге отуруп протокол түзөбүз деди. Анан ошактагы элдер, карап турган элдер жыйналышып айтты, ызычуу чыгарып ийишти да, эмнеге барат бул деген, элге кызмат кылып атышса, мына пробка, мына кайра пробка башталды. Бул бала кетер менен силер кайда жүрөсүңөр, эмне кылып жүрөсүңөр деп, ошентип аларга элдер ызычуу салып баштады да. Анан ошол жерден эле өзүм деле ызычууну каалаган жокмун, кетип калдым да. Протокол жок, түзүшкөн жок, анткени элдер түздүрбөй койду. Эми ыраазычылык билдиргенде бүгүн эртең менен көчө кечинде мага келип чалып, ошо политехтен табышты мени. Анан тапканда ошол интервью берип койгула, ошол боюнча действительно гаишниктер келди беле, келген эмес беле деп. Анан айттым, мен ак, караны кара деген эле баламын. Айтып берейин деп эле, анан болгонун айтып бердим. Действительно гаишниктер келген ошол маалда. Келип алар мага түшүндүрүп айтышкан, ошону түшүнүп, анан мен кеткем деп айттым. Анан ыраазычылык боюнча бүгүн ошо республиканский ГАИнин начальниги чакырды. Эртең менен ошока кирип келдим, ошактан келтабыз. Анан барсак, образованияны сурады, барбы образование, эмең военный билетиң барбы дейт. Анан алар баары бар десек, ошол жумушка алалы деген ой пикирлер бар. Ошол боюнча документтериңерди өткөрсөңөр биз карайлы деди. Ошо жогорку кеңештен чалып, 12 күнү келип бересиңерби, ошо министрлер ыраазычылыгын билдирели деп аткан деп айтышты. Макул дедик, биз ал деле ой жок. Бизге ыраазычылык билдирет, интет деген ой деле жок. Чыста элге жардам берели деп эле чыкканбыз. Регулировканы эч жерден деле эч ким үйрөткөн эмес, ал постоянно движенияда, постоянно машина айдап жүргөндүктөн светофордун кандай иштешин билесиң да. Анан ошол светофорго карап эле ошонун эмесинде жүргүзүп аттык да. Регулировка кылып аттык.